Бөкөнбаев айылынын тургуну Жылкыбай Жунушев 45 жылдан бери жапайы өрүктөн, жаңгактан жана карагайдан комуз чабат. Бул жылдар аралыгында музыкалык окуу жайдын таланттарын комуз менен камсыздап келген. Уста бир комузду жаратуу үчүн 2-3 жыл даярданып, күжүрмөн эмгек менен жасайт. Комуз кыргыздын менен кошо чогуу жаралган улуу аспабы эмеспи. Бул комузду мен армияда жүргөндө эң биринчи комузумду армиядан жазадым. Ошо жактан 1,5 жыл чет жүрүп келдим. Андан кийин бул аспапка жакын болуп калыштын себеби атабыз Жунуштун уулу Өмүрбек деген болгон. А киши комуз чапкан, ырдаган, күүлөрдү черткен адам эле атабыз. Жылкыбай Жунушев кесиби боюнча сүрөтчү. Көп кырдуу талант ээси устачылык өнөрүнөн башка кичинесинен комузда кол ойнотуп, түрдүү күүлөрдү чертет. Мен бир туугандарым баары комузчу, ата жотобуздан өткөн да ушунун баары. Андан тышкары өзүмдүн кесибим сүрөтчү, сүрөтчүлүк өнөрдү окугам мен. Карыган кезде дагы кесипти таштабай неберелерим школго, садиктерге ушундай сүрөттөр заказ берип карашат. Анан ошолордун сүрөттөрүн тартып берем. Кээде комуз тажап баратканда сүрөт тартамын. Кыргыздын керемет природаларын тартам. Жылкыбай Жунушев үй-бүлөсү менен чыгармачылыкка сүңгүп, комуз чаап, күү чертип рахат алышат. Алар салттуу музыкалык чыгармалар менен кылымдап келе жаткан дастандарды, комуздун коштоосундагы айтыштарды даңазалашат. Мына ичимдер ойлап, каптандарынын баары түздөлөт мынакей. Анан могуреке латты түппүс болуш керек мында. Мен атама жардам берип шлифовать этем комуздарды. Атам мага жардам берет, айтат моякты кыл, тигини кыл деп. Мен толтура күүлөрдү билем, 7ден ашык. Мен комуз үйрөнгөндөн кийин белгилүү комузчу болгум келет. Ата жарым кылымдан бери комуз чаап, жүздөгөн туруктуу кардарларды топтогон. Ошондой эле устачылык өнөргө кызыгуу артып, үйрөнгүсү келген жаштарга мол тажрыйбасы менен бөлүшүүгө ынтызар. Жазгүл Сатаева, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Ысык Көл облусу.